жаңы кой багуучуларга сонун кеңеш туугандар. Ушул жем жаргыч. Муну каяктан алдыңыз, Нурзат ага? Муну деген Плюшилкада окот. Немеден заказ бергенбиз. Кытайдан. Кытайдан заказ бергенбиз. Канча баасы канча болду? Фазы. Баасы канча болду? Мен алганда 25 000 болчу. Мына 25 000 сомго туугандар ушундай плюшилка. Өзүңүз үйгө алып коюп трехфазка менен иштейби же бул однофазка? Бул однофазка. Однофазка менен эле ушундай жемиңерди ушундай кылып жарып берсеңиздер керемет экен да. Мунун эмеси жакшы. Муну жегенде койдун ичи көппөйт да катыбайт. Бул деген анткени жемди майдалабай жарып эле кетет да. Көрдүңөр туугандар, ар бир чарбакерге мына ушундай контейнерге мына жем бүт нерсени даярдап алып туруп мына ушундай иш кылыш керек экен да. Бул силос экен, Силостун баасы канчадан болуп атат азыр? Муну өзүбүз басканбыз. 1 гектар айдаганбыз. 1 гектардан канча чыгат экен? 60 тонна алдык. 1 гектардан туугандар 60 тонна алса болот экен да. 60 тонна алдык. Аллага шүгүр. Четинен алып келип берип атасың. Силер койлоруңарды бул жүгөрү, комбикорм, арпа, буудай, тиякта савис турат. Мына туугандар, койду ушинтип багыш керек экен да. Тең тушпалдар айткандай. Биз мынча витамин жебейбиз депчи. Бул жазга 2 жаш, марттын 18-инде 2 жаш болот туура. Нурзат өзүңүздүн боюңуз 1.90 мына. Кочкоруңардыкычы бою канча? Кочкор күздө өлчөгөндө 95 болчу. 95 Канча тиш? Кана, негизден 2 тиш болчу. Жаңыдан деме көтөп 4 тиш көтөптүр, Кулагы канча? Кулагы 20. Кулагы 20 экен, керемет туугандар. Разрезин көрүп кол, костяктарын көргүлө, мына костяктары сонун да. Разрез. Жакшы разрез. Мунуна сатылабы анан? Сатабыз го. Канча эми баасы эми? Баасы келишимде. Келишебиз, иншалла. Туугандар. Кызыккандар болсо, Нурзат абамдын номерин калтырып коем. Эмесин отмечать этип коем. Кайрылсаңыздар болот.